Дыйкан жаздын камын кышта баштаса, электриктер күз-кыш аракетин жаздан башташат. Базаркоргон районунун Борбордук бөлүгүн тейлеген Кара Үңкүр көмөк чордонунда иш кызуу. 3000ге чукул абоненти бар аймактагы бул даярдык эң оболу керектөөчүлөрдү жарыксыз калтырбоо үчүн. 35 киловатт Кара Үңкүрдө Базаркоргон район тейлет, ошого кышкы даярдык болуп атат. 2018 жылга даярдык болуп атат. Ошого разъединительдерди иштеп атабыз. Ошо разъединительдер ремонт болот, кышка даярдык болуп, сырдалат, майланат, тазаланат контакттары. Райондо бул сындуу көмөк чордондордун саны 16. Ар бири кезеги менен толуктоодо капиталдык оңдоолордон өтөт. Жаз эми гана башталды деп барк алынбай калса, убакытка уттураны мындагылар жакшы билишет. Ар бир тетик көз жазымда калбайт. Ар бир фидерде 10-15 трансформатор болушу мүмкүн. Ошолорго эме уставка коюп беребиз да. Анан кийин биз жылда келип бунун эмелерин ачып, тазалап, зындарын карайбыз. Анан контакттары бар бул жердечи. Анан бунун иштеш принциптери бар да. Ошолордун баарын өзүнүн эмесин эме алабыз да, карайбыз. Анан үзүлүп калса улап, мындай иштебесе иштетип, анан мында бирден сигналдары бар. Ошолордун эмелерин карайбыз да, полный ремонт кылабыз. Кыш камылгасы көмөк чордондо эле эмес. Керектен чыккан же авариялык абалдагы электр мамычалары да адистер тарабынан алмаштырылып же кошумчаланууда. Кызыл Үңкүр көмөк чордонунда өткөн жылы кубаттуулугу жогорку жаңы трансформатор коюлган. Анын негизинде быйыл электр жарыгын берүүдө баштагыдай кыйынчылыктар жаралбагандыгын райондук электр тармактар ишканасынын жетекчисинин орун басары ырастайт. Айтымында өткөн жылы кышындагы авариялык өчүүлөр 16га кыскарган. Күч менен иштейт эле. Азыр буну койгондон кийин авариялык өчүрүүлөр дагы кыскарды, кескин кыскарды. Элге берилген электр энергия жана райондун борборуна берилген электр энергиянын сапаты дагы жакшы болуп калды. Андан сырткары бул жерде өчүрүп жандыруу немелерин дагы жаңы азыркы шартка туура келе турган немелерге агрегаттарга алмашылган. Ал дагы ушу авариялык өчүрүүлөрдү кескин түрдө кыскарт. Мындан сырткары 36 киловолттук Кара Үңкүр аба чулгасынын жарактан чыккан 2 изолятор алмаштырылды. Жылдын кайсы мезгили болбосун электр жарыгы керектелет. Демек керектөөчүлөрдүн керектөөсүн канааттандыруу аракети да жыл бою уланат. Эске салсак, Базаркоргон районунда 27.000ге чукул абонент бар. Гүлжина Мөндөева, Бекмамат Алишер уулу, Базаркоргон району.